Assalamu alaikum mekendештер. Musul marketке hoş gelipsizler. Sizler 5 minlik soda kılsanızlar, bizde besplatın beker şu nauşnikti bereli dep çeştik. Bunday nauşniklerden tögöp. Son eller var. Bu nege жақсы десеңіздер, бұл простатитке геморройго таксиде, машинада көп отырган байкелерге сунуштайбыз. Ушундай эле простатит болуп, буттар муздап, туалетке көп каттап, бөйрөктөрү муздап аткан болсо, балалуу болуп кыйналып аткан болсо, бул чөптөрдөн жасалган 1 айлык простатит набор. Ушундай биз кошуп беребиз. Простатит мазы, геморройго ушундайлар бар. Набор 1 айлык курс лечения. Акыркы моделдеги смарт сааттар бар. Биз Москва шаарындабыз. Башка шаарлар через почта кылып салабыз. Кайрылыңыздар. Жоломан Шаршембеков желек боюнча билдирүү жасады. Кыргыз балбаны Жоломан Шаршембеков социалдык тармактагы баракчасы аркылуу желек боюнча пикирин жарыялады. Белгилей кетсек, 21 декабрда балбан Жоломан Шаршембеков мелдештерге эски желек менен эле чыга берерин айтканын айрым басылмалар жазып чыккан. Анын бул билдирүүсүнө УКМК башчысы Камчыбек Ташиев пикирин жазгандан кийин талкууга алынган. Эми Жоломан Шаршембеков ар бир жаран өз оюн айтканга укуктуу экенин жазды. Арыбаңыздар, урматтуу кыргыз элим, ар бир жаран өз оюн айтканга укугу бар. Бирок ошол эле учурда кээ бир адамдар менин жеке пикиримди, оюмду бурмалап жаткандыгы өкүнүчтүү. Мен профессионалдык спорт менен гана элекмин. Эч кандай саясий иштерге аралашпайм. Ар дайым Кыргызстандын туусун дүйнө жүзүнө таанытууга болгон күчүмдү жумшаймын. Кыргызстандын желеги желбирей берсин деп жазды ал. Булак Супер Кежи. Сенат төрайымы Нарбаева Өзбекстан эч качан кимдир бирөөнүн колониясы болбой турганын айтты. Өзбекстан эч качан кимдир бирөөнүн колониясы болбой турганын 25 декабрда Ташкентте жаштар менен жолугушууда бул өлкөнүн парламентинин Олий Мажлис жогорку палатасынын Сенат төрайымы Танзила Нарбаева билдирди. Сиздер интернеттен Өзбекстанды тигиндей кылабыз же мындай кылабыз деп айткандарды көрүп жатасыздар. Өзбекстан эч качан кимдир бирөөнүн колониясы болбойт. Муну силер билесиңер. Түшүндүрүүнүн деле кереги жок. Бул нерсе биздин ар бирибиздин жүрөгүбүздө, деди ал. 21 декабрда Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев агартуу жана руханий маселелер боюнча кеңештин жыйынында сүйлөп жатып, өз максаттарын жана кызыкчылыктарын дипломатия жана саясат жолу менен коргоп келген дүйнөнүн күчтүү борборлору ачык басмырлоо, каршылык жана чыр-чатак жолуна түшкөнүнө күбө болуп жатабыз деп айткан. Өткөн аптада Орусиянын Справедливая Россия за правду партиясынын тең төрагасы Захар Прилепин Орусияда мигранттар менен улам тутанып жаткан конфликттерди, жаңы аймактарды, тагыраагы өзбек жерлерин кошуп алуу жолу менен четсе болорун айткан. Бизге келип жаткан гастарбайтерлердин жерлерин өзүбүзгө кошуп алып, орус тилине аларды ошол жактан, мисалы Өзбекстандын өзүнөн эле окутса болоруна ишенем, деген Прилепин. Ошону менен катар ал Орусияга Украинадагы согушун жеңгенден кийин Евразия аймагында да кайсыл бир пайдалуу нерселерди жасоого, мурдагы эстердин аймагы боюнча дооматын билдирүүгө эч ким тыюу сала албай турганын белгилеп, мен тамашалап жаткан жокмун. Биз бул теманы көтөрүп чыгабыз. Биздин 2 миллион жараныбыз силердин аймакта болгондуктан биз ошол аймакка талапкер боло алабыз деп айткан. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги Орусиянын бул өлкөдөгү элчиси Олег Мальгиновду Прилепиндин айткандарына байланыштуу чакырып сүйлөшүү жүргүзгөн. Өз кезегинде элчи Олег Мальгинов Прилепиндин сөзү Орусиянын жетекчилигинин дос жана көз каранды эмес, Өзбекстан боюнча расмий позициясына таптакыр туура келбей турганын айтып, ал Орусия Өзбекстандын суверенитетинен, көз каранды эместигинен жана аймактык бүтүндүгүнөн эч качан күмөн санабай турганын билдирди деп айтылды Тышкы иштер министрлигинин маалыматында. Быйыл августта Госгвардиянын Аплот полкунун командиринин орун басары болуп тайындалган Прилепин Орусияда белгилүү жазуучулардын бири, көптөгөн адабий сыйлыктардын ээси. Ал 2014 жылдан бери Украинага кескин каршы экенин билдирип келет жана өздөрүн Донецк элдик республикасы деп атаган жикчилдер тарапта согушка дагы катышкан. Быйыл май айында ал кетип бараткан машинада жарылуу болуп,
2 бутунан жабыркаганы маалымдалган. Өзбекстандын, Тажикстандын жана Кыргызстандын жалпысынан миллиондогон жараны учурда Орусияда эмгек мигранты болуп жүрөт. Алардын айрымдары орус жарандыгын алган. 2008-жылы Орусия президенти Владимир Путин Крым талаштуу аймак эмес, Орусия Украинанын азыркы чегарасын тааныйт деп айткан. 2014-жылы Москва Крымды аннексиялап алган. 2022-жылы Украинага аймактык доо артып, толук масштабтуу согуш ачкан. Орусиялык белгилүү саясатчылар Кыргызстандын да аймактык бүтүндүгүнө шек келтирген билдирүүлөрдү айткан учурлар болгон. Булак Азаттык. Умдем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологтар өз ишинин сапатына кепилдик беришет жана төмөндөгү кызмат көрсөтөт. Хирургиялык стоматология, тиштерди реставрация кылабыз. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Тиштерди имплантациялайбыз, которобуз. Протездөө, металлокерамика, цирконий, алтын жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Көңүл буруңуздар, биздин жайкы жеңилдетүүдөн пайдаланыңыздар. Эгер сиз алдын ала жазылып келсеңиз, сизге 500 рубль арзандатуу каралган. Шашылыңыздар, биз сиздерди күтөбүз. Биздин дарек Москва шаары, метро Накимовский проспект, Сивашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Бишкекте интимдик кызмат көрсөткөн уюмдарга бөгөт коюу максатында рейдтер жүрүүдө. Кече 25 декабрда мэр Айбек Жуншалиев жетекчилерге райондук ички иштер башкармалыгы менен өз ара аракеттенүүнү күчөтүүнү жана интимдик кызмат көрсөткөн уюмдардын ишмердүүлүгүн аныктоо жана бөгөт коюу боюнча рейдтерди өткөрүү тапшырмасын берген. Бул тууралуу Бишкек мэриясынан билдиришти. Маалымдалгандай, рейдтерге 4 райондун акимдери, райондук администрациялардын, укук коргоо органдарынын, мамлекеттик салык кызматынын жана МАПтын кызматкерлери катышты. Ага ылайык Ленин районунун аймагында атап айтканда Кулиев, Үмүталиев, Москва жана Садырбаев көчөлөрү текшерилди. Окуянын чоо жайын тактоо жана өздүгүн аныктоо үчүн 18 адам райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилди. Ал эми 1-май районунда Кулиев, Павлов жана Москва көчөлөрү текшерилди. Натыйжада 16 жаран жагдайды тактоо жана өздүгүн тактоо үчүн райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилген. Октябрь районунда төмөнкү көчөлөр текшерилди. Пудовкин көчөсү, Элибаев көчөсү 3, Карасаев көчөсү, Алато 3, Чолок көчөсү, Медеров көчөсү, Белорус көчөсү. Октябрь районунун аймагында жүргүзүлгөн рейдтин жыйынтыгы менен Бишкек шаарынын мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору тарабынан укук бузуулар жөнүндө кодекстин 80-84-214 беренелерине ылайык жалпы суммасы 59 000 сомдук протоколдор түзүлдү. Окуянын чоо жайын тактоо жана өздүгүн аныктоо үчүн 2 адам райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилди. Свердлов районунда 16 жаран райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилген. Аталган факты боюнча Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан 2 адамга карата кылмыш жаза кодексинин 160 беренесине ылайык кылмыш иши козголду. Кармалгандар Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди деп айтылат маалыматта. Мындай иш-чаралар жакынкы күндөрү дагы уланат. Булак Суберкежи. Израиль Палестина менен тынчтыкка келүү үчүн 3 шарт атады. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Газа тилкеси менен тынчтыкка келүү үчүн 3 шарт атады. Анын бири Палестина коомчулугун радикалдаштырбоо. Бул тууралуу РИА Новости жазды. The Wall Street журнал үчүн берген маегинде Нетаньяху Хамас кыймылын тыптыйпыл кылып, Газа секторун демилитаризациялап, анын аймагында убактылуу коопсуздук зонасын түзүүнү айткан. Ошону эле тынчтыкка келиш үчүн Палестина коомчулугун радикалдаштырбоо керектигин белгилеген. Газаны радикалдаштырбаш керек. Мектептер балдарга өлүмдү эмес, жашоону баалаганды үйрөтүп, молдолор еврейлерди өлтүрүүгө чакырыгын токтотушу зарыл. Палестинанын коомчулугу терроризмди каржылагандарды эмес, алары менен күрөштү колдогонду үйрөнүш үчүн трансформацияланышы керек деген премьер. Израиль премьери Хамас кыймылын мындан аркы чыр-чатакты болтурбоо үчүн жок кылуу керек деп эсептейт.
Ал Газаны демилитаризациялоо үчүн тилкенин периметри боюнча убактылуу коопсуздук зонасын түзүп, анклавка курал жарак ташууга жол бербеш үчүн Египет менен чек арада текшерүүлөрдү баштоо керектигин белгилеген. Жакынкы чыгыштагы жаңжал Израиль менен Палестинанын кырды бычак мамилеси 2023 жылдын 7 октябрынан тарта Хамас Израилге сокку урду делгенден тарта курчуп кеткен. Мындан кийин анын жоокерлери еврей мамлекетинин түштүк аймактарына кирип барып, кыймылдын аскердик канаты Аль-Акса топонсуусу операциясын жарыялаган. Жооп иретинде Цахал Хамаска каршы темир кылыч операциясын баштаган. Израиль чабуул жасалгандан бир нече күн өткөн соң Газа менен чектешкен калктуу конуштарды кайра өз көзөмөлүнө алып, сектордун аймагындагы объектилерге сокку ура баштаган. Мындан тышкары аймакты толугу менен блокадалап, суу, азык-түлүк, электр кубаты, дары-дармек, отун ташуу токтотулган. Октябрдын аягында Израиль армиясынын анклавдагы операциясы башталган. Газаны кургактагы каршылаш тараптын күчтөрү курчоого алгандыктан анклав түндүк жана түштүк аймакка бөлүнүп калган. Тараптардын аймактык кызыкчылыгы менен байланышкан палестиндер менен израилдиктердин жаңжалы ондогон жылдардан бери аймактагы кагылышуунун себепкери болуп келет. СССРдин келигишүүсү менен 1947 жылы бу Израиль жана Палестина мамлекеттерин түзүү чечимин кабыл алган. Бирок натыйжада Израиль гана түзүлгөн. Тель-Авив эки өлкө принцибине макул болгону менен палестиналык аймактарды бошотпой келет. Израилде өкмөттүн акыркы маалыматы боюнча 1,2 миңге жакын адам каза таап, 5 миңден ашууну жарадар болгон. Ал эми Газа тилкесинде 20 миңдей адам набыт болуп, 54 миңден көп киши жаракат алышкан. Булак Назар Ньюс KG. Орусияда КМШ лидерлеринин бейформал саммити башталды. Бүгүн 26 декабрда Орусиянын Санкт-Петербург шаарында көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн башчылары бейформал саммитке чогулду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Маалыматка караганда саммитке Азербайжан, Армения, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын президенттери чакырылган. Өлкө башчылары Санкт-Петербургдун Ордо парк комплекстерин кыдырып жүрүп баарлашууда. Бүгүн күндүз КМШ лидерлери Павловск музей коргуна келишти. Андан соң Садское село жана Петергофто болушат. Экскурсиядан кийин президенттерге классикалык чыгармалардан турган концерт тартууланып, аны өлкө башчынын эл аралык маданий кызматташтык боюнча атайын өкүлү Михаил Шыбыткой алып барды. Бейформал саммит Стрельнадагы Константиновский сарайында жыйынтыкталат деп айтылат билдирүүдө. Эскерте кетсек, бул жолугушуу Орусия президенти Владимир Путиндин демилгеси менен жыл сайын жаңы жыл алдында өтүп келген мамлекет жетекчилеринин эркин жыйыны. Булак Супер KG.